эмнени көрсөтүштү, эмнени айта албай атышыптыр балдар. Бул иш-чарага окуучулар, ата-энелер жана мугалимдер катышууда. Окуучулар зомбулуктун алдын алуу жана коргоо системасын бекемдөө боюнча жандуу статуялар сахналаштырылган көрсөтүүсүн даярдап, андагы берейин деген ойду көрүүчүлөрдөн сурашты. Ал эми кыз менен эненин ортосундагы мамиле болсо, эне үйдөгү түйшүккө кызды байлап атат да, мындайча айтканда. Балдардын коопсуздугу үчүн бирге аракеттенели аттуу иш-чара балдарга карата зомбулуктун түрлөрү, жабыркагандарга көрсөтүлүүчү жардам жана коргоо механизмдери тууралуу маалымдуулугун жогорулатууга багытталган. Бир отуруп, бир сүйлөп, кандай десем, чоң адамдардын, мугалимдердин жана ата-энелердин аң сезимине, жүрөгүнө жеткизе тургандай болуш керек да. Аны өзүңүз билип атасыз, биз бүгүн биринчи жолу биринчи күн башталды караван. Эмкиде биз эми региондорго да кетебиз. Мындай бул буллинг жөнүндө бул эмне үчүн болду, кандай себеп буга алып келди, эмне кандай туура буга мамиле кылыш керек, эмне үчүн зордук, зомбулук жаман деген сөздөргө өзүбүз гана жооп бербей, ушу балдар менен, ата-энелер менен бирге толкулоп, кандай десем, жооп алууга аракеттенебиз. Бул агартуу кампаниясынын негизги максаты мамлекеттик түзүмдөрдүн, мектептердин, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын күчүн бириктирүү аркылуу балдарга карата ар кандай зомбулукка чыдабоону калыптандыруу жана баланын укугун коргоо маданиятын өнүктүрүү болуп саналат. У нас есть межведомственный план. Алдын алуу иш-чараларды жүзгүзүү боюнча мамлекеттик органдар менен иштешебиз. Бул иш-чара болсо бардык билим берүү уюмдарында класстык сааттарды өткөрүү менен коштолууда. Биз саламаттыкты сактоо министрлигинин жана башка тиешелүү өкүлдөрдү чакырабыз. Өткөн жылы биз Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы менен бирдикте жүздүү таануучу камералар орнотулган эле. Быйыл болсо ошол эле камералар мектептерге орнотулууда. Буга чейин эле мектепте окуучулар арасында эссе жазуу, сүрөт тартуунун түрлөрү боюнча сынак өткөн. Ага таланттуу окуучулар катышып, өздөрүнүн турмушта болуп жаткан окуялар, балдарга карата зордук, зомбулукка каршы, алардын укуктарын коргоо боюнча эмгектерин жасашкан. Жыйынтыгы бүгүн чыгып, уюштуруучулар тарабынан грамоталар, чакан белектер тапшырылды. Бул сүрөт деген адамдын укуктары жана балдардын укуктары жөнүндө болчу. Анан мен деген ушу сүрөттү тарта баштады, мен укуктар деле сразу эске келди. Но балдар окуугу бар, мектепте еще жандай паспорт, гражданство алганга укуктар бар, еще жанакындай үйлүү, жайлуу болгонго да укуктар бар. Ошолорду эсиме келди, анан кийин мен ошолорду сүрөт кылып тарттым. Анан мен негизи орун деле алат экенин билген эмесмин. Келатсам эле мамам айтты, сен мектепке бара кал, типа орун алып турсуң деди. Анан мен шакшып эле келдим. Анан келип, бут 3-чү месттен алдым. Ар бир чейрек сайын алып чыгып, ушу келечекте ушул ата-энелер, аялдар, кыздар кордолуп калбасын деген темада, ошонун тегерегинде биздин класс жетекчилерибиз ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, балдарын жакшынакай тарбиялап келе жатышат деп ойлойм. Иш-чаранын жүрүшүндө балдарга карата зомбулуктун алдын алуу жана коргоо системасын бекемдөө боюнча практикалык кадамдар талкууланды. Ата-энелер үчүн интерактивдүү көнүгүүлөр жана ошондой эле психологдун бала ата-эне мамилесин чыңдоо боюнча кеңеши берилди. Клара Кудайбергенова, Асылбек Курманалиев, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Бишкек.